Elimiz bayırtan ele muqam ündör, çeber kol menen çertilgen küylөр, uqqandı taң kалтырган ne degen keremet kayrıktar, bütpös çeksizliklerge jetelep, birde munqantıp, birde şattıqa bölöp kelgen. Köçmen kalkыбыздын ne degen zalkar komuzçular ötpögen. Akkan arıktan suğa gat demekçi, oşol uluu göçtün uçuğun ulap, uluu elibizden ustattardın ungusun alıp, 3 xil komuzun koldan düşürбөй dagı da dalay önöreyleri çığa geldi. Alardın biri bugün biz söz kılçu insan, komuzçu Төлөн Касаболотов. Құдай Таала талантты өнөрдү өзүнүн сүйгөн гана пендесине берет. Көп кесиптин ээси боло алса болот, бирок ашынган сүрөтчү болуу, ашынган момундай комузчу болуу, же болбосо ашынган жанагындай дастанчы болуу, же болбосо манасчы болуу бул Кудайды сүйгөн гана пенделерине ыраланган нерсе да. Жана кыргыздын макал лакаптары кылымдардан ээленип отуруп бизге жеткен да. Анан бул как өнөр адамы катары Төлөн агай ушундай бир ээлеп отуруп, бир бышырып, bir аябай bir такшалтмайынча бул элдин астына чыгарбаган bir касиети бар экен да. Анан ошол шакирттер Кудай буйрса Төлөн агайдын экинчи өмүрү кылымдарга бул кишиники кийин шакирттер менен кетерине, жанакындай балдары менен кетерине, небере чөбөрөсү менен кетерине менин көзүм жетип турат. Анткени Кудайга жага турган иш сөзсүз. Алтынды канчалык көм салсаң дагы, алтынды канчалык мынтип жаап жашырып, же болбосо булгасаң да бар бир кезде жаркатып чыга келет. Төлөн Касаболотов 1949 жылы Кереметті Үсүккөлдүн Аксуу районуна караштуу Зындан айылында Касаболот карыянын үйүндө 2 март күнү жарык дүйнөгө келген. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет демекчи, ошол чакан айылда өсүп жетилип, мектеп босогосун аттап, билим алып, жүргөн кезде эле өнөргө кызыгып, келечекке кадам таштаптыр. Андан аркы кепти Төлөн агайдын өзүнөн угалы. Биздин айылда өзүңүздөр билесиздер, Ыбырай Туманов баш болгон, андан кийин Канымкүлдө Сомбетова деген эжебиз бар. Андан кийин Аксубай Атабаев деген элдик артист, мыкты абончу композиторубуз. Мына булар баягы элге көрүнүп, таанылып калгандар. Ал эми ошол айылдагы жүргөн элдин көпчүлүгү комуз чертет, көпчүлүгү шайыр, көпчүлүгү баягы ата бабадан калган сөздү, санжыраны, сөз багып, баягы сөздүн жүйөсүнө түшүнүп, ушинтип келген эл. Эми укемди мен 3 класстан 4 класска көчүп атканда жайкы каникул убагында көргөм. Ага чейин ошол айылда чоң күүлөр чертпесе дагы, майда барат күүлөрдү чертип, ырларды коштоп, ошентип жүргөн агаларым бар. Бар эле ошолордон сабак алдым. Мында Акмат Усубакун деген бир жээнибиз бар эле. Ошол кишиден бир топ эме алдым. Анан мектепте окуп жүргөндө ыр-хор кружогу болор эле ал убакта. Ошол убактагы иштеген мугалимдер ушунчалык өзүнүн ишине берилген, кызматын аябай баалаган, ушунчалык адамдар экен. Мисалга ошол Серкебаев Кожон деген агабыз
мектепте ошо ыр хор кружогун жетектейтчи. Ошол кишинин эмгеги ушунчалык таасир кылган мага. Төлөн агай кадимки залкар комузчу Ыбырай Тумановдон ак бата алып, күү чертүүнүн ыкмаларын үйрөнүп калган. Ыбырай Тумановдун көрүнүктүү окуучуларынын бири, алдыңкысы десем да болот, Кубан Сулайманов деген киши болгон бизде. Кийин 94 жашка чыгып кайтыш болду жакында эле. Ошол кишинин мага көрсөткөн таасири зор болду. Анан ошол кишилердин черткен боюнча үйрөнүп отуруп, анан акыры өбөкеме жолуктум Ыбырай Тумановго. Жолукканда ошол билгендеримди чертип берсем аябай жалынып, аябай ыраазы болуп, анан ошо жайлоодо малчылардын арасында 10-15 күн ээрчишип жүрдүк. Мени аркасынан учкаштырып алып, ошол бир топ балам мындай бол, балам тиндей бол деп. Жана айылдагы энем курду, алардын баары Ыбырай Тумановго келин болушат да. Ошондой кишилердин баары айтып калар эле. Ошол кишинин комузунан дагы айткан сөздөрү ушунчалык аябай баалуу депчи. Анан ошол укем келиптир дегенде эле тиги коктудан, бул коктудан, тиги жайыттан, бул жайыттан болуп эле малчылар чогулуп калчу. Анан ошондо таң атканча отуруп, бир жакшы нерселерди айтып берип, анан комузунан чертип берип, ошентчи. Жолдошум менен 78-жылдан бери чогуу жашап келебиз. 5 баланын ата-энесибиз. Жолдошум өзү табиятынан чыгармачыл адам болгондон кийин өзүнүн чыгармачылыгына өзүнүн таасири чоң. Балдарынын баары атасынын жолун жолдоп чыгармачыл адамдар. Камкор жолдош мага. Андан тышкары өзүнүн студенттерине, балдарына күйгөндөй аябай күйөт.
Жаштайынан 3 кыл комуз, анда чертилген көйлөр Төлөн агайды улам бийиктиктерге жетелеп, терең билим алып, алган билимин жаштарга жана үй бүлөсүндөгү уул кыздарына үйрөтүп келет. Алардын бири улуу кызы учурда Ысык Көл облустук театрында эмгектенет. Бул Касаболотовдордун үй бүлөсү өзүнчө бир династия деп мактансам болот. Анткени атам комузчу, агам домбура чертет, ырдайт, гитара чертет, эжекем бийчи, мен актриса, сиңдим чоң камбаркандын солисткасы, иним чоорчу. Өзүнүн бул Кыргызстан менен эле чектелип калбастан, чет элден келген конокторду дагы, туристтерди дагы ушул жакшынакай өнөрлөрүбүздү көрсөтүп тозобуз. Төлөн Касаболотовдун чыгармачылыгына кайдыгер карабаган, өнөрүнө өзгөчө баа берген инсандар эл ичинде карбын. Алардын бири кадырман карыя Акеш Иманов. Өзүн айтып отурдум, Батыр. Сен Алла Тааланын мээрими түшкөн адам экенсиң. Мынча өнүп өскөн тукумду, бала чаканы Алла Таалам көргөн эле кишиге бере бербейт. Ар бир бала Алла Тааланын берген сага белеги. Ошол белегиңе сенин өнөрүң жуккан экен. Байбичемде да өнөр барбы десем, байбичем да ырдайт деди. Анан эми бүт үй бүлөсүндө ушунчалык өнөр берген экен Алла Таалам. Анан бул адамдын өзү балким ата тегинде дагы негедир Алланын мээрими түшкөн адам бул өзү. Мындай кишилерди биз кош колдоп сыйлап, чын ниетибиз менен ардактап алышыбыз керек. Мен 5 жашымда атадан калгам. Ошондо Кыдырбай деген чоң атам мен жетелеп каяка аш той болсо ошол жака өзүн учкаштырып алып, анан айылдан айыл аралап, анан барчу элек. Ошондо жолдо карата эч сөз айтпай эле ошо бир эле абаны бар болчу. Деп коюп эле атын камчыланып бастырып жүрүп отурар эле. Кийин анан ошо киши, ошол Кыдырбай чоң атамдын ушул абаны эске түштү. Анан ал кишинин мага көргөн камкордугу, мага көрсөткөн жүрүм турумдарынын баары эске түшкөндө ушул карыянын элестеп ошол кишиге арнап чыгаргам.
Ыбырайтмановдун көрүнүктүү окуучуларынын бири, алдыңкысы десем да болот, Кубаныч Сулайманов деген киши болгон бизде. Кийин 94 жашка чыгып кайтыш болду жакында эле. Ошол кишинин мага көрсөткөн таасири зор болду. Анан ошол кишилердин черткен боюнча үйрөнүп отуруп, анан акыры ыбекеме жолуктум Ыбырайтмановго. Жолукканда ошол билгендеримди чертип берсем аябай жалынып, аябай ыраазы болуп, анан ошо жайлоодо малчылардын арасында 10-15 күн ээрчишип жүрдүк. Мени аркасына учкаштырып алып, ошол бир топ балам мындай бол, балам тиндей бол деп, жана айылдагы энем курду, алардын баары Ыбырайтмановго келин болушат да. Ошондой кишилердин баары айтып калар эле. Ошол кишинин комузунан дагы айткан сөздөрү ушунчалык аябай баалуу депчи. Анан ошол укем келиптир дегенде эле тиги коктудан, бул коктудан, тиги жайыттан, бул жайыттан болуп эле малчылар чогулуп калчу. Анан ошондо таң атканча отуруп, бир жакшы нерселерди айтып берип, анан комузунан чертип берип, ошентчи. Тарых барактарынан кадимки залкар комузчу Ыбырайтмановдун теги айтылуу алай жергесинен деп айтылат. Аны көпчүлүк көрөрман биле бербесе керек. Төлөн агай Ыбырайтмановдун урпактарынан болот. Биз тарыхка кайрылып суроо узаттык. Көкчөө уулу деп ошол Ыбырайтманов биздин чоң атабыз, биздин бабабыз деп айтып жүрүшөт. Ушунун канчалык жакындыгы бар дегеле сиздердин урууңуздар ким болот өзү, ошону айта кетсеңиз. Биздин арык тукуму деп тагай биден арык тукуму, анан арык тукумунан 2 бала да Балтатыр, Жоотатыр деген. Балтатырдан Балбан Сарке, Жоотатырдан Жоон Күчүк деп эл орусунда айтылып калган да. Ошол Балбан Саркенин урпактарынан болобуз. Көкчө кийин ошо Саркенин 2 баласы болгон, көп эле балалуу болгон экен, бирок балдары токтобой, анан ырымдап ат коюшкан экен 2 баласына. Бирөөнүн аты Буларкы. Бул биздин бала эмес, бул аркы жактын баласы. Деген сөз дегеним менен ырымдап коюшкан экен. Экинчи баласы Сонор. Соно деген жана келгин куш, келгин өрдөк, жапай өрдөк. Ошонун корозун Соно дейт экен. Анан ошондой ырымдап койгон экен. Бул келгин куш, бул биздин бала эмес. Келет кетет. Анан ошол Буларкы Сононун тукумдары азыр жайылган, ошо көбөйгөн. Мен Буларкысынан болом. Анан жана Көкчө деп атпайсызбы? Бул Көкчө атам жөнүндө менин 6-чы атам болуп калат да. 6-чы мындай эсептеп отурсак. Ошол киши алайдан балдарына жайыт издеп, элине, өзүнүн уруусуна жайыт издеп ушуга алай тараптан келди деген сөздү уккам. Ошонун бар. Анын канчасы чын, канчасы калп экенин билбейм. Бирок алай элинде Көкчө деп айтып, Көкчөнүн тукумдарыбыз десек, анда биздин туугандарыбыз.
Атадан балага, устаттан шакиртке уланган улуу салтты улантып кетүү ар бир пендеге буйруй бербейт. Ал эми Төлөн агай өзгөлөрдөн өзгөчөлөнүп, уул кыздары жада калса келиндерине чейин өнөргө маш бактылуу үй бүлө. Алардын өнөрүнө да назар салалы. Актриса эжем айтып кеткендей, бизге кенже эпостордон чоң эпос Манастан баштап ошо кенже эпос, дастан, санаттарга чейин айтып берип жүрүп, ушундай деңгээлерге жеттик. Мен эчен жолку кароо сынактарда комузду гана эмес, дастан айтуучулук боюнча дагы кээде атам саламдашууда жазып берчи, колуман келбесе дагы өзүмдү акын сөз ошентип чыгып калчубуз. Андан сырткары Муса Баетов агабыздын, Мыскал Өмүрканова эжемдин ырларын кичине пластинкага коюп берип, ушундай үйрөткөн да атабыз. Кудайдын берген белеги бала деген. Ошого туура тарбия берип, туура жолго салыш ата эненин милдети. Ата эне мына ой мен 9 балам бар деп коюп эле анан кийин балдар эмне кылганын жооп бербегендер бар. Мисалы үчүн кээ бир ата энени билем мен, көрүп да калдым. Келет баягы интермедиаларда айткандай аялынын күйөөсү болуп иштейт да. Болду. Башка эч кандай ганакей жогорку милдет турат. Баланы бердиби? Ошонун
тилинин тагыктыгынан баштап баскан турганы, сүйлөгөнү, жорук жоосундарынын баары ата эненин милдети да ошону тарбиялаш керек. Мына кадырман замандаш билинбей убакыт зымырап бир үй бүлө, анын ичинде улуу устат комузчу, Кыргыз Республикасынын маданиятта эмгек сиңирген ишмер Төлөн Касаболотовдун чыгармачыл өмүр сересине аз да болсо кабардар болдуңуздар. Биз эмне демекчибиз? Өнөрдүн дагы да чексиз бийиктиктерин багынта бериң. Төлөн агай, бакубат каарылык, чыгармачыл ийгилик, ар убак аман жүрүшүңүзгө тилектешпиз.